Эже, лобби деген жаман сөз эмес ал. Несі бар екен? Наоборот, сіз алардын талабын коргошуп атасыз. Сиздер лобби кылып, андай лобби кылган жокпуз. Биз элдин кайрылуусун алып чыктык. Ошондуктан. Сиз да туура сүйлөсөңүз. Ошондуктан мен туура эле сүйлөп атам. Жантан беримден урушуп атпайсыңарбы? Бул лобби эмес эмне? А эмнеге азыр башка саясат болуп атат? Биз тактаганбыз, биринчи единый деген кирген, анан башкача эсептеген 4 миллиондон 40 миллионго кантип чыгып кетет? А сиз азыр айтып атасыз, ошо балдардын баары камалды. Каякта камалды? Мен тактадым, бирөө деле камалбаптыр. Бул Айыл чарба министрлигиндеги департаменттеги балдар камалыптыр. Кандай камалып кетет? Сиз мен азыр түшүнгөн жокмун сиздин айтканыңызга. 80%ын кечип беребиз дегенсиздер. Анан биз ошо ишкерлерди 20%га дагы макул, өздөрүнүн тапкан пайдасынан 1000 эсе кымбат налог болуп атса, бул кандай болуп калат? Азыр мындай. Бизде жанагы Айыл чарба министрлигинде балдар кармалбадыбы? Уксаңыз эми. Алар жөндөн жөн эле мындай алып барып эле камалган жок да. Алар бир ишти кылдыңар деп камалып атат. Аларды күнөөлөгөндүн тергөөчүнүн позициясы эми сот чыга элек, мында өкүм чыга элек. Бирок тергөөчүнүн, обвинениянын позициясы Алманбет Насырканович, мен сизге ишкерлердин кайрылуусу боюнча суроо берип атам. Камалгандарды укуктук органдар өздөрү тиешелүү басым бере берсин. Мыйзамды буздубу? Жооп беришсин. Биздин ишкерлер, мына мен жалаң эле мага кайрылган эмес, бардык депутаттарга кайрылган. Биз ошон үчүн комитетте карап чыкканбыз. Налоговый кодексте, нормативный документтерде өзүнчө башаламандык болгону чын. Мына Кубанычбек мырза менин кабинетимде отурганда тактаганбыз. Анан эми сиз кандайча лобби болуп кетет ал? Биз элдин кайрылуусун колдоого алгыла деп сиздерден талап кылдык. Сиздер ошону колдоп бердиңиздер. Эми артка кайтып атасыздар? Биз артка кайткан жокпуз. Анда биз ким болуп калабыз? Анда сиздер да ким болуп каласыздар? Азыр мындай, мен эми мага жооп бер деп урушасыңар. Жооп бербей койсо, жооп бербе дейсиңер. Мен эми жооп берейинби, жооп бербейинби? Жок, жооп бериңиз. Мен угуп атам, бирок сиз ал балдарды, департаменттин камалган балдары жөнүндө мага маалымат бербей эле коюңуз. Алар буга тиешеси жок. Неге бербешиң? Буга тиешеси жок. Эми мындай же, уксаңыз, а жерде тергөөнүн токтомунда мындай жазып турат. Тергөөдө жанагы балдардын камаган жок, бирок в отношении вот этих фактов деп туруп, анан кийин тиги чиновниктерди камап атат. Ушуларга алар справка алып сатып жүргөн. Алар камала берсин. Справканы, жанагындай квотаны туура эмес алган деп. Ошондуктан, эми биз мындай да, ошондуктан биз азыр бизге күнүгө келип атат. Кечкиле депчи. Биз айтып атабыз. Тергөө бүтсүн, соттун өкүмү чыксын, и сразу кечебиз. Закон иштейт. Жок, алардын тиешеси жок. Алманбет Насырканович, мен сизге айтып атам, бизге ишкерлерден кайрылуу болгон. Алар камалган жок. Алар камалган жок, бирок тергөөчүнүн токтомунда перечени турат, эжеке. Перечен турат. Мен эми токтомду алып келип берейинчи. Перечен турат. Мисалы үчүн, ал жерде жазылган жок да. Задержать чиновников Месельхоза деп туруп. Жазылып турат фабуласында. Мындай кылган, тигиндей кылган, андай кылган, улам справканы алышкан, кайта чек арадан малдарды өткөргөн. Сотко барганда айтып атышат да аларгачы. Бул налогтун кызматкерлери менен келишкиле деп атат. Соттогуларга айтып атат. Себеби налог өзү, мен айтып атам, башында башка тарифтерди берген, кийин башка, андан кийин башканы берип атпайбы? Азыр сиздер алып келип туруп, буларды кайра карызга кептеп коюп атасыздар. Жок, биз азыр в отношении них вообще налоговое администрирование кылган жокпуз. До начисления кылган жокпуз. Биз болгону карызын кечпей атабыз. Кечпей атабыз до тех пор, пока жана тергөө бүтмөйчү. Тергөө бүтөт, сразу кечебиз. Анткени закон бар. Он действует. Тергөө деген ошо налоговый кодекстеги нормативный документтердин туура эместигинен болуп атат да тергөө. Тергөө башка боюнча болуп атат. Ошо негизинде ишкерлер карыз болуп атат да. Биз аны доказывай эле жок. Тергөө ал боюнча болгон жок. Тергөө, мисалы үчүн, алар өзлөрүнүн малы эмес. Малды базарлардан топ келип эле, оптом справка алып сатып атат. А хотя андай квота болбош керек, мындай оптом. Жүздөгөн мал өтүп кетпеш керек деп тергөө козголду. И вот эти субъекты, которые просят льготы и прощения, как раз таки они... Эттин кымбаттатуу коррупциялык схема боюнча болуп атат да. А берки балдардын карызы боюнча биз бир канча ирет тактоо болгон.
замыңыз билет, Кубанычбек мырза, айтып берсеңиз, биз кантип тактадык? Булар кандай төлөдү биринчи, кийин кандай болду, үчүнчү кантип карыз болуп калышты. Туурабы? Биз аны тактаганбыз да. Анан кийин эми аларды берки карыз болгон департаменттин кызматчыларына кошпой эле коюңуздар. Алар ишкерлер. Алып сатарлар башкалар. Алып сатарлар эгер мыйзамды бузса, камай берсеңиздер болот. Дан отчисление, эми мындай дейм, мындай. Дан отчисление туура эмес болгон деген маселе болгон эмес. Маселе мындай болгон. Дан отчисление бар, ошону мамлекет кечиш керек деген сөз болгон. А дан отчисленияны сот жокко чыгарат. А биз айткан жокпуз, дан отчисление неправильно, поэтому признайте ошибку деп. Андай сөз болгон эмес. Дан отчисление туура, бирок кечирип койгула, кечибегиле, анткени булар айыл чарба, кыйналып кетишти, доход таппай атат. Кийин иш козголбайт. Жок, булар целый группа болуп алып, ушинтип Минсельхоздон квота алып алып туруп, малдын баардыгын анда муну такташабыз, Алманбет Насырканович. Такташабы, анан кийин аларга жеткириш керек. Анда биз андай лобби кылган жокпуз. Биз элдин кайрылуусун алып чыктык. Ошондуктан сиз да туура сүйлөсөңүз. Ошондуктан мен туура эле сүйлөп атам. Жантан беримден урушуп атпайсыңарбы? Бул лобби эмес эмне? Мен айтып атам, тергөө бүтсүн. Элдин кайрылуусун алып чыккан лоббиге жатабы? Элдин кайрылуусун алып чыгып атабыз биз эл өкүлдөрү. Лоббиге жатабы? Анда айтыңыз ошону. Алда лобби деп. Лобби жаман сөзбү? Лобби эмне жаман сөз? Жок, Алмек Насырканович, бирде эгерде кайсы бир тармакты колдосо, это нормальный лобби. Что здесь такого? Мен эми лобби деп мен сизди башкача бир Алмамбет Насырканович, лобби деген жаман сөз эмес. Эмнеси бар экен? Наоборот, сиз алардын талабын коргошуп атасыз. Сиздер лобби кылып өткөрүңүздөр деп атасыз да. Сиз ошо дыйкандардын талабын коргогон үчүн сизге алар рахмат айтыш керек. Алмамбет Насырканович, сиз аларды лобби кылган үчүн. Анткени лобби деген бул жакшы сөз эмес, жаман. Урматтуу депутаттар, Алмамбет Насырканович, Айсыркан Ышанна, бул жерде Алмамбет Насырканович, сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Бул жерде баягы лобби деген сөз депутаттарга азыр катуу тийип кетти. Сиздер өзүңөр кызыкчылыгыңарды деп ойлоп атат. Данияр Эрмек. Жок, ошону түшүнүп калды. Кызыкчыл деп айтылат. Лобби деген бул жакшы сөз. Эми бүгүнкү күндө ошо эл тараптын көйгөйүн көтөр десеңиз, анда туура түшүнөт депутаттар. Просто ошого эле Айсар Ышан айтып атпайбы? Бул жерде лобби деген сөз мен алардан кандайдыр бир кызыкчылыгым бардыгын мен түшүнүп атам. Ошо эле болду. Андай манды мен ушул жерден айтмакмын. Биз саясатты тез эле өзгөртүп өткөзсөк. Мен ушул жерден айтмак булам, эгерде сиздин мен анда ачык эле айтмакмын. Мен анда ачык эле айтмакмын. Сиздин кызыкчылыгыңыз бар деп.